атат. Бүгүнкү күндө Кунан жорго, Бышты жорго жана Спринтер жорго деген бийик атка ээ болду. Азыр эми Жанышбайке ылдыйтан төмөн түшөт да, туурабы? Жорголор ылдый түшөт да азыр. Мына могу алдыңарда чачы агарып, казак-кыргызга таанымал биринчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун чемпиону Жаныш Аламанов бир элди карап койсоңуз кол чаап коелу. Мына айтылуу баром менен экинчи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну да Кыргызстанда өткөн. Мыктыбек Токтосунов деген агабыз мына ошол жерде чемпион болгон. Үчүнчү 2018 жылкы өткөн көчмөндөр оюнунда дагы айтылуу Вулкан менен Мыктыбек Токтосунов ак калпагын кийип алып жеңүүчү болгон. Ал эми 4-чү көчмөндөр оюну Түркияда өзүңүздөр билесиздер. Ат оюндары жорго салыш, ат чабыш болгон эмес. Ал эми 5-чи былтыр Астанада өткөн көчмөндөр оюнунда Чубак Жайлообек уулу Чиксонлок менен мына Кыргызстандын желегин желбиретип келген. Бир кол чаап коелучу мына ушу чемпиондор. Жорголорду бери. Бышты жорго 6 километрге 3 айлампага салдырылат. 5 бышты жорго келиптир. 4 байге каралган. Бу жерде быйылкы жылдагы 3 жаш быштылардын арасында жалаң мыктылар. Себеби жогорутан айтып кеткендей, Кыргызстандын аймагында жорго жарыштар абдан арбын болууда. Мына ошол жерде байгелерди ээлеп келаткан. Мына өткөндө эле Ошко барып байгелүү 2-чи орунду ээлеген. Бул 1-чи номерде азыр алдыңыздардан өтөт. Алга аттуу бышты жорго. Атасы Новатор Лок, энеси Америка. 3 жаш өңү карагер, ээси Адилет. Саяпкери Кутчу командасынын ошо сыймык азаматтар таптаган Макешов Фаил салдырат. Мен азыр элдин алдынан бир сыйра тааныштырып коеюн. Өңү көк, атасы капитан, энеси Көксулуу. Ээси Усупов Тынччылык, муну дагы Кутчу командасы таптаган Аламанов Эржан салдырат. Ысык көл, Тоң району Аксай айылы. 3-чү номерде Флагман аттуу жорго. Бул эми четтен келди. Бүгүнкү 3-чү салдырылышы. Мына министрлер. Ал эми 4-чү номерде Найза, атасы Даңк, энеси Пантера, Байзаков Абулбектики. Чубак таптаган Улан уулу Памир салдырат. Кочкор району Байзак айылы. Омин 3 айлампа жөнөдүңөр. Мыктысы. Бышты жоргонда өзүнүн эрежеси бар. Бирок бул бышты жорголор Кыргызстандын аймагында салдырылып, мына быйыл канча мелдешке катышты, эрежени бузбай, тартиби менен эң жакшы ийгилик көрсөткөн мыкты бышты жорголор келиптир. Ал эми 5-чи номерде Көк төбөл аттуу жорго, 3 жаш, атасы Панчер, энеси Көйкөл. Бул айтылуу Элдияр жылкы заводунуку, Букашев Замир агабыздыкы. Урматбек уулу Элдияр саяпкери, Урматбек уулу Элдияр өзү салдырып атат. Тоң району Ысык көл, Бөкөнбаев айылы. Байге дароо тапшырылат. Байгеси дароо тапшырылат. Бышты жорголор эми өтө чаалыгып чарчабайт. Мына могу марадан өткөндөн кийин аныкталат 4 байгелерди. Мына ушу жорго федерациясынын вице-президенти ат чабыш оюндарына, дегеле жоргонун улуттук оюндардын өнүгүшүнө чоң салым кошуп келаткан бүгүнкү күндө федерациянын вице-президенти Сапарбеков Айбек Аскарбекович тапшырат байгелерди. Эми мына кыргыз тоолору деп коебуз. Тегереки трасса жакты карасаңар, жорголор 5 жорго, 1-чи айлампа,
жаңылбай жаспай жакшынакай көнүп алган, өзлөрүнүн хотко салып дегендей жүрүшү менен жакшынакай кетип бараткан маалы. Мына могу биздин ат майдандын каргалары дагы ошо жорголордун бер жагында учуп аябай бир сонун болуп атат. Мунун өзү дагы жакшы көрүнүш. Бүгүнкү күндө кыргыз жорголору Казакстанда да, Кыргызстанда дагы ийгиликтерди жаратып келген. Бүгүнкү күндө Казакстанда дагы жорго абдан өнүгүүгө багыт алган. Биздин жоргочулардын арасында мамиле бар. Келечегинде Кудай буйрса мына Кавказ мамлекеттерине чейин барып, жорго салдырган мамлекеттин ортосунда чоң жорголорду уюштуралы деген жакшы пландар бар. Ушул тилектин баары ишке ашсын. Бул багытта федерация колунан келген ишин кылып атат. Спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекция тарабынан колдоолор эң мыкты жогорку деңгээлде берилүүдө. Мына бүгүнкү күндө чынын айтыш керек, акыркы 3-4 жылдын ичинде ат чабыш оюндарыбыздын байгеси көтөрүлдү. Бул чоң кубаныч, чоң майрам. Баракелде, мына азыр эме экинчи айлампаны көздөй бышты жорголор дөт көрбейели. Экинчи айлампаны көздөй 2 номер, 3 номер алдыда кетип баратат. Бул флагман, анын аркасынан айлайк. Жорголор экинчи айлампаны көздөй жөнөштү. Мына жогорку айтылган кебимди уланта кетейин. Мына бүгүнкү күндө ар бир ат чабыш оюндарынын федерациялары өздөрүнүн изденүү аракет жолунда мыкты байгелер коюлду. Акыркы 4 жылдан бери байге фондуларыбыз көбөйдү. Мына дайыма айтып келатабыз. Бүгүн дагы айтсак жарашат. Мына бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз, Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич мамлекет башчысы болуп келгени 3 квартира, 1 автомашина коюп берди мына аламанга. Бул өтө чоң жогорку деңгээлдеги сый урмат. Түгөлбай Сыдыкбековдун 110 жылдыгында, Советбек Жумадууловдун 90 жылдыгында 2022-жылы Каркарада автомашина жип койду, карагы сутуп алды эле. 2022-жылы Чуңкурчакта квартира утуп алып, мына Шейшиналы Дүйшөнбиев, Рысманбет Дүйшөнбиев агабыздын Карашумкар аттуу күлүгү 1-чи квартираны утуп алган. 2022-жылы 31 август эгемендүүлүктө 31 километрге. Ал эми 2023-жылы Оштогу Төлөкөн ат майданында дагы карагыз квартира утуп алган Оштон. Ормонхан Ниязбек уулу атабыздын 230 жылдык мааракесинде мамлекет башчыбыз койгон квартиранын дагы карагыз утуп алды. Бул 3 квартира, 1 автомашина коюп, мына ушул ат чабыш оюндарынын ошол эле маалда жорголордун баш байгеси 500 000 сом менен болгон. Бул өтө чоң стимул, өтө чоң кубаныч. Мына ошол жөрөлгөнү улантып, быйыл 3 майда Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Алешевич Касмалиев 4 миллион сомдук байге коюп, министрлер кабинетинин төрагасынын кубогу деп, мына ушу 3 майда Чолпон атада чоң майрам болду. Мамлекет башчыларыбыз, мамлекеттик жетекчилер улуттук оюнга, ат чабышка, жоргого, кыскаралыкка ушундай байге коюп сүрөп атканда туура пайдаланып, колдонуп, өнүктүрөлү, өстүрөлү. Кудай буйрса алдыда дагы мыктылар байге болот деп атабыз. Бүгүнкү күндө мына бу жерде Таймурас мырзанын катышып жорго сатып алганы бул чоң майрам, чоң салтанат. Андыктан келиңиздер, ат кармайлы, ар бир кыргыздын үйүндө бирден күлүк, бирден жорго байланып турсун. Байгелерибиз көбөйгөндөн көбөйө берсин. Кандай дейсиздер? Меники чынбы же туурабы? Бир кол чайып койбойлу, жорголор келип атат. Өсүрөп, я. Баракелде, мына эми 3-чү жыйынтыктоочу, чечүүчү айлампаны көздөй жөнөйт азыр. Эми бир жакшылап, колдоп, жакшылап бир сүрөп. Быштысында бышыр. Чечүүчү айлампа. Флагман алдыга чыкты. Флагман аркасынан айлайк кетти. Анулай, мына жорголордун баары жөнөдү. Ай баракелде, мына бысты жорголор жебедей суокто өчүп кеткен маалы
колдоп туралы. Өзүңүздөр билесиздер, Бышты жоргонун жалпы жорголордун байге фонду бүгүн 1 миллион 300 миң сомду түзөт. Ал эми Бышты жоргонун байге фонду 500 миң сом. 4 орун каралган. Биринчи келген жоргого 250 миң сом. Экинчи келген жоргого 130 миң сом. Үчүнчү келген жоргого 80 миң сом. Төртүнчү келген жоргого 40 миң сом. Мына бул эң жакшы. Bir учурлар болгон 500 миң сом мамлекеттен бөлүнгөн байгени аламанга, кунанга, тайга, Бышты жоргого, чоң жоргого жана 3 түр кылат кийдин күлүгүнө бөлүп берген күндөрдө болгон. Кудай кут кылсын. Мына азыр ат чабыштын байгелери көбөйүп аткан маалы. Азыр эми күн чыгыш тарапты карасаңар, жорголор жолдо. Күндүк өмүрүң болсо түштүгүнө жорго мен жебедей сызып октой учуп кетип бараткан мына Бышты жорголорубуз жаңылбай жаспай жакшы кетип баратат. Бүгүн жорго боюнча башкалыс Жанышбек Туратбекович, Мыктыбек Шерматов мына көзөмөлдөп аткан маалы. Ай баракелди. Эми мына төрт байга. Ана жыйынтык. Ай баракелди. Алдыда флагман. Мына бүгүн 3-чү ирет 1-чи орунду ээлеп аткан маалы. Эми калыстар айтсын, бирок мыкты. Мына ушу менен Кыргызстандын аймагында 3 жолку чоң байгени утуп алды флагман. Мыкты экен. Азыр эми калыстардын чечиминен кийин 1-чи келген алга. Бул Макешев Файыл салдырды, Талас облусу. Үчүнчү келе аткан 2-чи номердеги I Like. 4-чү номердеги Найза. Ардактуу жорго боюнча калыстар. Жанышбек Туратбекович Аламанов, Мыктыбек Шерматов. Келсеңиздер, талаш жокпу? Орду менен болдубу? Флагман 1-чи, Алга 2-чи, I Like 3-чү, Найза 4-чү. Турабы? Болду, баракелди. Байгелерди сахнага 4-чү байгеден баштап 4-чү жорго келдиби? Эми 1-чи менен 4-чүгө чубак эле чыга берсин, 4-чү келген жорго бул Найза. Байзаков Абылбектики. Жайлообек уулу Чубак саяпкери Улан уулу Памир салдырды. Нарын облусу Кочкор району Байзак айылы. 40 миң сом акчалай байгеси. Ал эми 3-чү орунду ээлеген 2-чи номердеги I Like ээси Тынччылык Усупов. Котчу командасы даярдаган Аламанов Эржан салдырды. Ысык көл, Тоң району Аксай айылы. 80 миң сом акчалай байгеси. Ал эми 2-чи келген Бышты жорго 1-чи номердеги Алга ээси Адилет. Кутчу командасы даярдаган саяпкерлер тобу Макешев Файыл салдырды. Талас облусу. 130 миң сом акчалай байге. Баракелди. Ал эми Бышты жоргонун 1-чи орунун ээлеген 250 миң сом акчалай байгеси, медалы, диплому, кубогу жана ат жабуусу менен 3-чү номердеги Флагман аттуу Бышты жорго ээси Таймураз Ташиев
саяпкери жана чабандеси Жайлообек уулу Чубак, Жалал Абад облусу. Жайлообек уулу Чубак, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучу саяпкери. 5-чи бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун чемпиону. Баракелде, байгелер кут болсун. Баракелде, байге кут болсун. Мына могу мыкты жорголор, мыкты байгелерге ээ болду. Бышты жорголор, байгеңер кут болсун. Мореке ар бир жорго салынганда, кошулганда бул жаңы резонанс, жаңы ийгилик менен келет дейт. Могу флагман аттуу жоргобуз мына 3-чү жолу бышты жоргого катышып атат. 3-чү жолу биринчи орунду ээлеп атат бышты жоргонун арасында. Бул абдан жакшы көрсөткүч. Кут болсун, кут болсун. Ата ээлери, саяпкерлер, байгеңиздер кут болсун. Кудай буйрса, мындан аркы мелдештерде дагы байге үстүндө болуңуздар.